Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулары. Чынында ыраазычылык билдиришибиз керек. Жакшы проект келип атат. Мени дагы бир кубандырганы ушул 19,5 миллион доллар 0% менен эч кандай проценти жок берилип атат. Мен ишенем, терең ишенем. Негизинен ушул биздин флагман болгон алдыңкы вуздардын ректорлору отурат. Сиздер ушул мүмкүнчүлүктү жакшы пайдаланып, дагы бир тепкичке университеттин материалдык базасын көтөрөт деп мен терең ишенем. Чынында бул өтө жакшы возможность болуп атат. Мына агрардык университеттин ректору Рысбек Зарлыкович айтып атат, бул 5 жылдын ичинде деле кутулуп койсо болот деп. Ал жакта да артында канча жылдар турат. Ошон үчүн ушул нерсени кайра оборотко салып, чыгармачылык менен иштеп, бул нерседен бир жакшы жыйынтык чыгарсаңыздар болот да, мен ишенем, бирок баардыгыңыздар ошол нерсени жакшы алып кетет деп. Меники кийинки суроом финансы министринин орун басары Руслан Сатылганович, сизде. Кече эле биз Алмаз Акунжанов, сиз да уксаңыз, кече биз агрардык комитетте ушу 35 миллион долларды талкууладык. Ушундай эле багытта 0% менен келген. Анан эми бул дыйкандарыбызга, сүт өндүрүүчүлөр менен мөмө жемиш өстүрүүчүлөргө берилген да. Нарын областы, Жалал Абад, анан Чүй областына багышталган болчу. Анан ушул жерде 8% кошулуп берилип атат да биздин карапайым дыйкандарга. 3% бул финансы министрлигинде биз кийин төлөшүбүз керек бул акчаны, девальвация, андай мындай курс деп бир нерселерди айтышты. Анан 5% бул өзүбүздүн мамлекеттик банк болгон РСК, Айыл банк аркылуу таркатабыз, ошолордун операционный чыгымдары деп айтышты да. Ошондо мына дыйкандарыбызга башкача көз караш болуп калат бул жерде. Мына илимге, билимге көз караш менен дыйкандарга деле ушундай көз караш кылып койсо болот да өкмөт. Кудайга шүгүр, акча түшүп атат, миллиардтаган акчаларыбыз ашык менен аткарылып атат. Эмнеге 8%га ушундай көтөрөсүңөр? Анан мен суроом ушул жерден. 18 миллион доллары университеттерге, ушул 25 миллион доллардан 18 миллион доллары университеттерге берип атасыңар. Алар өздөрү кайтара турган болуп атат. Калган 7 миллион долларынын силер кайтарышыңар керек да Минфин, туурабы? Кыргыз Республикасынын бюджет салымы 5,3 миллион доллар экен. Бул бар, анан калган акча бар. Общий ошондо 8 миллион долларды жөн эле бул жерде моюнга алып атпайсыңарбы? Эки түрдүү көз караш болуп атат. Эмне үчүн андай? Нурбек Карыевич, туура айтасыз. Кече сиздердин комитетиңизге киргенбиз. Андан кийин ошо агрардык же айыл чарба тармагына 8%тан берилип атат. Анысы туура, себеп дегенде бул сом менен берилип атат. Ал эми азыр биз вуздарга, университеттерге доллар менен берип атабыз пайызсыз. Булар доллар менен кайра кайтарып келет. Бул бир жагы. Экинчи жагы, илим билим тармагына биз биринчи жолу берип атабыз ушул кредит катары. Суммасы деле мына 5 эле университетке. Ал эми айыл чарба тармагына бизде долбоорлор өтө көп. Өзүңүз билесиз, буга сүт тармагына биз буга чейин 2 миллион берилген. Дагы бир андан башка долбоор азыркы учурда ишке ашырыла турган долбоор 19,7 миллион АКШ доллары, кече 35 миллион. Андан башка бюджеттен да өзүңүз ФСК аркылуу фермерлерге атайын финансирование кылабыз. Эми илим билим бизде астыда ошол бир жолу берип көрүш керекпиз. Анан ошол үчүн туура айтасыз, бирок 25 миллиондон 19,7 миллион кайра кайтарылып кетет. Калгандары калат ошо бюджеттен төлөнөт. Мен түшүнүп атам, баардыгын билип атам, айыл чарбага келгендерин да билип атам. Мына ушул жерде мамлекеттин акчасы 5,3 миллион кайтарылып атпайбы? Анан сырткары дагы 18 миллиону гана кайтарымдуу болуп атат. Калганын Кыргызстандын үлүшү 5,3 миллионду дагы Минфин өзү мойнуна алып атпайбы, туурабы? Нурбек Карыевич, 19,7 миллион көз караш болуп атат. Мен илимге эч качан каршы эмесмин.